Арбаңыздар адабиятка назар салуучулар. Кайрадан белгилүү журналист, жазуучу Динара Бейшеналиеванын чоңдор үчүн жазылган жомокторун улантабыз. Кезекте гек жомогу. Шыңга бой сулууча келген ал көгүш терең көздөрү менен мээримдүү тиктеп сүйлөп атты. Мен угуп отурам. Улам карап коем, ичим элжиреп. Апам жөнүндө айтып жатам. Бул үйдүн босогосун аттаганыма бир эле жума болду. Ошого анан апа дей албай, башка дей албай бөлбүрөп, сөлбүрөп отургандыгым. Жомогу жакшы экен, бирок жок, жомок эмес экен, чын окуя болуптур. Жаз келип, күн жылып калган маалго тайенебиз эгиз балдарын эмизип отуруптур чарпаяда. Жаш кез экен, аңча чарпаянын так жанында жылаан жатканын көрүп калат. Үнүнүн бардыгынча бакырат. Бирөө эмес, экөө экен алар. Кошуна кемпир угуп чуркап келе калат. Кары кишилер билет да, жылаанга ун чачып, айтор кетиришет. Аркы эле короо жактагы картошка сактаган ороого кирип кетишет тигилер. Кышта тоңуп жаткан немелер күнгө кактанганы чыгышкан окшойт. Тайенем катуу коркуп калган экен, балдардын күйөөсү келгиче колунан түшүрбөйт. Кечинде кетменин көтөрүп таятабыз келет жумуштан. Ушундай болду дейт жубайы. Күчтүү, олбурлуу, чоң киши болгон экен, ал таятабыз. Ороону ачса эле жылаан жайнайт быкылдап. Уюгу бар экен көрсө. Кепке сөзгө келбей эле үстүлөрүнө таңгак кургак чөптү ыргытып туруп, күкүрт жагып жиберет. Баягылар чырылдап күйүп башташат. Койдун чегиси отко түшсө, чыйт этип жарылат го. Ошондой чыйылдаган үн чыгарып жарылып атышат дейт. Деп отуруп калышыптыр жубайлар. Бир балээден кутулдук деп. Жок, тескерисинче нак балээге кабылышыптыр. Баягы уроо өрттөлүп жатканда эки чоң жылаан ороонун бир жагынан качып чыгып кетишкен экен. Ошолор анан аларга эч тынчтык бербейт. Энди жатаар маал болгондо эле кыш эткен үн чыгарып пайда болушат алтыларында. Үйүнөн качып кошуналарыныкына барса, ал жакка да барат. Каяка барса, кошо барышат калбай. Уйкудан калып арыктап азышат. Бир күнү бир туугандарынын бири: кайсыл бир айылда 3 күнчүлүк жолдо таекелерибиз бар. Жакшы кишилер, ошол жака баргыла деп кеңеш айтышат. Ат араба менен жол жүрүшүп, айткан айылына да жетишет. Болгон окуяны айтышат. Чын эле жакшы кишилер экен. Курсактарын тойгузуп жакшылап коноктойт. Эшик терезеси жылчыксыз тумчуланган салкын үйгө төшөк салып беришет. Аябай чарчаган эмелер жатып тарс уктап калышат. Үй ээси дагы ойготпойт, уктап алышсын деп. Эртеси турушпаганынан эшикти ачып караса, кыймылсыз жатышат. Жылаан чагып кетиптир. Апа, балдарды да чагыптырбы? Жок, балдарга тийбептир. Адамдан айырмаланып, балдарга жашоо бериптир. Эгиз балдар кийин көбөйүп, өнүп, бир айыл эл болгон. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Динара Бейшеналиеванын чоңдор үчүн жазылган жомоктор сериясынан гек жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.